Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Urmatlı musulman bir toğanım, sizler menen biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din duasına kantip jetebиz деген temada süйлöşüp жатабыз. Мына ошондон бүгүн дагы сабагыбызды улап, экинчи амалга токтолмокчубуз. Пайгамбарыбыз өз дуасын берип кеткен амалдардан дагы бири бул жамаат менен мечитте намаз окуган кезде биринчи же болбосо экинчи сапка туруп намаз окуштук. Пайгамбарыбыз биринчи жана экинчи саптагы адамдарга Аллах Тааланын кечиримин тилеп, Аллахтын райымын тилеп дуа кылып кеткен. Буга далил ан Ирбад ибн Сария радиаллаху анху кала. Ирбад ибн Сария, Аллах андан разы болсун, айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ястагфиру ли соффил муқаддами саласан." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи сапта туруп намаз окуган кишилерге 3 рет истигфар тилечү дейт. Валисани марратан. Ал эми экинчи саптагы кишилерге 1 рет истигфар тилеп дуа кылчу дейт. Дагы имам Насаи чыгарган хадисте: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям yusalli ala soffil awwal thalathan wa ala thani wahidatan." Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem birinci saptagı kişilerge 3 рет Allah'tın rayımın tilep dua kılçu deyt. Alem ikinci saptagılarga 1 рет dua kılçu dep İmam Nasai çağıran hadiste mına ушундай bizge жеткирет. Demek, urmatlı musulman bir tuğanım, egerde biz cemaat namazına gele turgan bolsok, parız namazlarda ötөp alуу үчүн, anda жөнөкөй намазга келип кетпестен, biz birinci sapta же экинчи сапта туруп намаз окууга аракет кылышыбыз керек. Анткени бул жерде пайгамбарыбыздын дуасы бар. Пайгамбарыбыз Аллах Тааланын кечиримин тилеп, мына ушул биринчи саптагы адамдарга дуа кылып кеткен экен. Бул өтө улуу фазилет. Ал эми биринчи сапка жетишпей турган болсок, экинчи сапка аракет кылышыбыз керек. Экинчи саптагыларга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 1 рет дуа кылган. Аллахым булардын күнөөсүн кечир. Аллахым экинчи сапта туруп намаз окугандарды өз ырайымыңа ал деп 1 рет дуа кылган. Ал эми биринчи саптагыларга пайгамбарыбыз 3 рет дуа кылыптыр. Жана дагы Абу Умамадан келген хадисте Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: "Инналлаху малаикатаху юсаллуна аля соффил аввал." Аллах Таала жана анын периштелери биринчи саптагы туруп намаз окуган кишилерге Аллах Таала өзүнүн рахматын түшүрөт. Периштелер ага дуа кылат, Аллах Тааладан ага кечиримин сурашат. Ошондо сахабалар колу: "Я Расулуллах, валассани." Экинчи саптагы адамга дагы Аллах Таала ырайымын түшүрөбү? Периштелер ага истигфар тилеп дуа кылышабы? Деген кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаху малаикатаху юсаллуна аля соффил аввал." Аллах Таала жана периштелер биринчи саптагы адамдарга дуа айтат. Аллах Таала өз ырайымын түшүрөт. "Кол я Расулуллах, валассани." Жана сахабалар кайрылып сурашат: "Экинчи саптагыларда болобу я Расулуллах?" Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үчүнчү сөзүндө дейт: "Алассани." Экинчи саптагы адамдарга дагы Аллах Таала өз ырайымын түшүрөт, жана периштелер аларга истигфар айтып дуа кылышат деп пайгамбарыбыз бизге ушундай хадисинде жеткирет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биринчи сапта туруп намаз окуунун фазилети ушундай экен. Аллах Таала сизге өз ырайымын түшүрөт экен. Аллах Тааланын ырайымын түшүрөт экен. Биринчи сап менен экинчи сапка. Экинчи фазилети, периштелер дуа кылат экен. Периштелер сиздин күнөөңүздү кечирүүсүн Аллах Тааладан тиленип дуа кылышат экен. Аллах Тааланын райымын сизге түшүүсүн тиленишет экен. Үчүнчүсү дагы улуу фазилет, жаралаган пенделердин эң жакшысы болгон, хайрул башар болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү 3 рет дуа кылып кеткен экен. Аллахым ушулардын күнөөсүн кечир. Аллахым ушуларды өз ырайымыңа алгын деп кеткен экен. Биринчи саптагы адамдар менен экинчи саптагы адамдарга. Демек, biz birinci sapta namazga turup okuga hareket kılışыбыз керек. Бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз намазга кечигип кирген адат кылып алганбыз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк имамдардын көйгөйлөрү адамдарды намазга чакыруу. Biz кээ бирлерибиз намаз окуй турган болсок, үйдө эле окуп алабыз. Жамаатка барбайбыз. Жамаатка баруудан жалкоолук кылабыз. Же болсо дагы башка бир шылтоолорду айтабыз. Мешитке келе турган болсок, жамаатта көптөгөн берекелер бар.
Мына ушул берекелердин бири мына ушул дуаларга сизди жеткирет. Албетте бул фазилеттердин ушул жамаат намазынын собобун, өзгөчө биринчи сапта туруп окуган намаздын собобун биз билбегендиктен намазга шашпайбыз. Жамаатка келбейбиз. Албетте бул сабапторду билбестик, жанын собун билип туруп жалкоолук кылыштык. Бул бизди эртең кыямат күнүндө дозокко дагы жакындатып кое турган амал, бейишке дагы бизди кечигип киргизе турган амалдардан болуп эсептелинет. Мына ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат: адамдар ушу биринчи саптагы соопту жана мешитке эрте келүүнүн сообун билбей турганын айтат. Ошо билбегендиктен булар мешитке келе албайт деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лау я'ламуна наса ма фи нида ва сафул аввал". Эгерде адамдар биринчи саптагы окулган намаздын сообу менен азандагы соопту билгенде эле сумалам яжиду дейт. Кийин ошону таппай калышмак дейт. Илля ан ястахаму. Алар чек таштап анан келишмек болот да. Башка бир хадисте да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Валау я'ламуна ма фи тажхири ластабaqu илейхи". Эгерде алар мешитке эрте келүүнүн сообун билгенде эле жарышып келишмек дейт. "Валау я'ламуна ма фи атама". Алар куфтан намазы менен багмат намазына соопту билишкенде эле жөрмөлөп болсо да келишмек деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушуну бизге жеткирет. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, биз амалдардын сообун билбей турган болсок, анын фазилеттерин, артыкчылыктарын билбей турган болсок, ибадатка шашпайбыз. Бизди зыянга учурата турган нерсе илимсиздик, мына ушундай нерсе. Ал эми ар бир амалдын сообун билиштик мына ушундай чоң соопторго сизди жеткирет. Мына ошол нерсеге аракет кылууга сиздин жүрөгүңүздөгү демиңизди козгойт. Жүрөгүңүздү кычтырат. Сизди кыйнайт. Өтө бир оор сооптордон кур калып кеткениңизге бир аз өкүнөсүз, кайгырасыз. А бирок сиз ошого өкүнбөй аткан болсоңуз, кайгырбай аткан болсоңуз, мешитке келбегениңизге, биринчи сапта туруп намаз окуганыңызга, азан айтпаганыңызга өкүнбөй жаткан болсоңуз, билиңиз, мына ушунун сообун сиз билбейсиз. Же болбосо сиздин ыйманыңыз алсыз. Жүрөгүңүздү күнөөлөр басып калган. Аллах Таала сизге мына ушундай биринчи сапта туруп намаз окууга тафик бербей атабы? Билиң, Аллах Таалага сиздин кайсы бир жериңиз жакпайт. Аллах Таала анткен өзүнүн сүйгөн пендесине гана мына ушундай улуу соопторду ыролоп, мына ушундай улуу амалдарды аларга тафик берип ушуга жеткирет. Ал эми сиз буга шашпай аткан болсоңуз, аны каза кылганда деле өкүнбөй аткан болсоңуз, жүрөгүңүздө ыйманыңыз козголбой аткан болсо, билиңиз, сиз Аллах Тааладан алыстап жатасыз. Жүрөгүңүздү күнөөлөр басып калган, жүрөгүңүз катып калган. Муну ошону жумшартууга сиз муктажсыз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз мына ушунун соопторун билип, биринчи сапта туруп намаз окууга аракет кылышыбыз керек экен. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир катуу хадисинде айтат: биринчи сапка турбагандардын же биринчи сапка аракет кылбагандарды төмөндөгүчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ла язалу каумун ятаххаруна ани сафил аввал хатта юахирухумуллаху финнар. Биринчи сапка келбестен улантырган адамдарды дейт, Аллах Таала дозокко киргизип коюу коркунучу бар дейт. Демек, биринчи сапка шашпастык, эртең дозокко түшүп калуу коркунучу бар экен. Эртең сирот көпүрөсүнө көбүрөөк кармалып, азапка душар болуп, анан бейишке жетүү коркунучу бар экен. Ошондуктан биз мечитте жамаат менен намаз окууга аракет кылышыбыз керек. 5 вакыт намазды жамаат менен сактоого аракет кылышыбыз керек. Эгерде сиз ушул биринчи сапка аракет кыла турган болсоңуз, сизге мындан башка дагы улуу сооптор берилет. Мына ошол сооптордун бири, эгерде сиз мечитке эрте келип намазды күтүп отура турган болсоңуз, анда сиз намазда болуп эсептелинесиз. Үйүңүздөн дарат алып мечитке кадам алып чыккан болсоңуз, кадам басып сиз намаз окулат деген сооп берилет. Ал эми мечитке келип дагы намаз күтүп отура турган болсоңуз, периштелер сизге дуа кылып турат. Такулу малаикат Аллах магфирлаху. Аллахым, бул пенденин күнөөлөрүн кечир. Аллахым, бул пенделерин ырайымын ал деп, качан ошол пенде даратын бузуп алмайынча, мына ошондой кылып дуа кылып турушат. Демек, сиз мечитке келгенде биринчи сапка келип күтүп отурган болсоңуз, периштелер дагы дуа кылат экен сизге. Андан да экинчи фазилети, сиз келген кезде ар бир парыздын алдында сүннөттөрү бар. Мына ошол сүннөттөрдү окуп алууга сизге чоң мүмкүнчүлүк болот. Дагы сиз эрте келген болсоңуз, азан менен кооматтын ортосунда кабыл боло турган дуа бар. Мына ошого дуага жетишесиз, кайтарылбай турган дуа. Эрте келип туруп, азандан эрте келип туруп, азанды угуп, андан кийин сиз дуа кыла турган болсоңуз, кооматка чейин сиздин дуаңыз кайтарылбайт. Дагы бир фазилет, урматтуу мусулман бир тууганым, бул такбиратул ихрамга жетиштик өтө улуу сооп.
имам менен чогуу кулак кагып намаз окуштук өтө улуу сооп. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ким имам менен чогуу кулак кагып такбиратул ихрамга жетишип 40 күн намаз окуп турган болсо, ага 2 кутулу берилет деген. Биринчиси дозоктон кутулат деген, экинчиси мунафыктан кутулат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү шахада берген ушул нерсеге. Ошондо урматтуу мусулман бир тууган, биз биринчи сапка ынтыла турган болсок, такбиратул ихрамга да жетишебиз. Ким 40 күн ушундай калтырбай кыла турган болсо, анда ал пайгамбарыбыз мына ушундай шахадасына пайгамбар саллаллаху алейхи көөлүк берген. Бул адамдын дозоктон кутулат жана бул адам мунафыктан кутулат, эки жүздүктөн кутулат деп пайгамбар саллаллаху алейхи өзү көөлүк өткөн. Дагы урматтуу мусулман бир тууган, эгер сиз мешитке келип имам менен чогуу намаз окуп турган болсоңуз, имам амин деген кезде сиз ичиңизден амин дей турган болсоңуз, мына ушул сиздин айткан аминиңиз периштелердин аминине туура келип кала турган болсо, анда сиздин күнөөлөрүңүздүн баарын кечирип кетүүсүнө себепкер болот. Дагы имам рүкүдөн туруп сами Аллаху лиман хамида деп сиз Роббана ва лакал хамд деп айта турган болсоңуз, мына ушул хамдыңыз, Аллаху Роббана лакал хамд деген хамдыңыз периштелердин хамдына туура келип кала турган болсо, бул да сиздин күнөөлөрүңүздүн кечирип кетүүсүнө себепкер болот. Мына жамааттын фазилети, урматтуу мусулман бир тууганым. Дагы урматтуу мусулман бир тууган, жамааттын фазилетинен бул жамаат менен окулган намаз сиздин намазыңыз толук болуусуна себепкер болот. Анткени сиз жалгыз окуган кезде намазды кемчиликтүү кылып коюшуңуз мүмкүн. Же шашып тоқ чоққандай кылып окуп коюшуңуз мүмкүн. Пайгамбар салам айтканда, инна асвана саракатул ладина ясрикуна сола. Адамдардын эң жаманы намаз уруулары деп айтат. Ошондо сахабалар сурайт, я Расулулла, намаздын да урусу болобу дегенде, Пайгамбар салам, ооба урусу болот. Ла ютиму рукуха ва ла сужудуха. Ал рүкү кыла турган болсо рүкүсүн толук кылбайт, сажда кыла турган болсо саждасын толук кылбайт. Мына ушул намаздын урусу дейт. Сиз жалгыз окуган болсоңуз мына ушундай кылып коюшуңуз мүмкүн. Ал эми жамааттын окуган кезде имам илимдүү адам болот. Шашпастан окуй турган адам болот. Мына ошо менен сиз намазыңыздын толук болуусуна себепкер болот. Пайгамбар салам бир кишини көрөт дагы, мына ушул адам 60 жылдан бери намаз окуйт, бирок бул адамдын бир дагы кылган саждасы дагы, бир дагы рүкүсү дагы кабыл болгон эмес дейт. Ошондо сахабалар, я Расулулла, кантип 60 жыл намаз окуп ошону кабыл болбойт дегенде, анткени ал рүкүсүн туура эмес кылат, саждасын туура эмес кылат, аны толук кылбайт. Мына ушул 60 жылдык намаз текке кетти деп айтат. Ал эми жамаатка келе турган болсоңуз, мына ушул сиздин намазыңыздын бекем болуусуна кепилдик бар. Дагы урматтуу мусулман бир тууган, акыркы бир фазилетин айтып коелу. Бул Аллах Таала кыямат күнүндө 7 адамды өз көлөкөсүнө алат. Кыяматтын макшар майданы өтө ысык болгон күндө, күн адамдардын башына жарым карыш алынып келип ысыган күндө Аллах Таала 7 түрдүү адамды өз көлөкөсүнө алат. Мына ошонун бириси ким? Жүрөгү мешитке байланган адам. Сиз 5 убакыт мешитте каттай турган болсоңуз, жүрөгүңүз мешитке байланган адам болосуз. Кыямат күнү мына ушул Аллах Тааланын көлөкөсүнө киресиз, салкында отурасыз, адамдар кыйналып жаткан күндө. Мына ушул урматтуу мусулман бир тууганым, жамаат намазынын фазилети, өзгөчө биринчи сапка аракет кылуунун фазилети, мешитке эрте келүүнүн фазилети мына ушундай экен. Пайгамбарыбыздын дуасына жетесиз. Аллах Таала өз ырайымын алат экен. Периштелер сизге дуа кылат экен. Андан дагы кошумча дагы амал, сооптуу амалдары бар экен. Биз жогоруда эскерип өткөн. Мына ушундай улуу фазилетти биз билбегендиктен мешитке келбейбиз. Биринчи сапка шашылбайбыз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, акыркы бир фазилет айтып коеюн. Жамаатка биринчи сапка келүүдөн дагы бир пайда. Сиз азандан алдын келип отурган болсоңуз, Куранды бир айдын ичинде катмыды кылып алууга сизге мүмкүнчүлүк берилет. Ар бир намазда сиз 4 беттен окуй турган болсоңуз, бир айда Куранды катмыды кылып бүтөсүз. Аллах Таала баарыбызга тафик берген болсун. Аллах Таала баарыга туура жол көргөзгөн болсун. Аллах Таала баарыбызды амалдарда бекем кылган болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вада кылган дуаларга бизди жеткирген болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.